Assalamu алейкум, урматтуу мусулман калкым, саламатсыздарбы кыргызстандык мекендештер. Бүгүн бизге мына жакшы бир пример келди да, ушуну көрсөтүп коеюн деп атамын. Так, сиз канча жаштасыз азыр? 40 жаштасыз. Сиз кече эмес, мурда күнү келгенсиз? Кече келдиңиз. Сиз кече келгенде кандай даттануу менен келдиңиз? Ошону айтсаңыз. Кече башым ооруп, кыйналып, өзүмү оор сезип, жаман сезип келдим. Анан эже айтты, сен каның тазалаш керек биринчи деп. Перекс алдым. Так, массаж алдым. операция болгонсузбу? Болгон. Кайсыз? Январда. Геморройдон дедиңиз, бирок сиз 2 жылдан бери сол тарабыңыз Сол тарабым какшап, кол беттин сол тарабы, сол бут, сол колдор какшап дайым ооруйт. Сиз мага айттыңыз, мындай бир жактарга барганда неме массаж жасатам, бирок мен андай жеңилденүү сезбечү элем дедиңиз. Бирок кечээ күнү биздин висцерал жана лимфа массаж жасаган массажистибиз сизге жасагандан кийин сиз эмнени сездиңиз? Прям точкаларында мына көкүрөгүмдөн жасалат экен, бул башкача экен да массаж. Эмеси, техникасы башкача экен. Мындай көкүрөгүмөн бирдекени алгандай болду мен ушу. Именно ооруган жерлерин басып, ооруду бирок жакты да. Ушунчалык жакты. Билбейм, жеңилдеп калды. Анан сизге неме коюшту, перекс коюшту. Эми урматтуу мекендештер, мен эмнени айтайын деп атам? Менин неме указкам. Мен айтайын дегеним, мына мен бираз чоңойтуп коеюн. Так, айтайын дегеним, мына пациент кечээ күнү, анан бүгүн алдым, бүгүн 2 күн перекс водород алды да. Перекс водород алганда эле биз сразу эле мына мен ассистентим врач экөөбүз сразу эле мындай карап эле эмне иштиңиз деп эле суроо бергенде болуп калды мен ассистентим. Анан сурасак эле мен перекс алдым деди. Албетте, эритроциттердин бардыгы өзүнчө жүрүп калды, конечно, мына. Өзүнчө жүрөт. Арасында так 100ге коюп чоңойтуңуз, 100 баягы чоң немеге. Так, мына эми дагы бираз жылдырыңыз. Мына караңыз, арасынан дагы биз бактерияларды анча көрбөй атабыз да. Көрдүңүзбү? Мына эритроциттер отдельно жүрөт. Бирок мен бул эритроциттерди дагы мен жакшы деп айта албай турам да. Эми кичинертиңиз эми. Ошондо общий фондон көрөбүз. Эмне үчүн мен жакшы деп айта албайм? Себеби деген мындай болуп эритроциттин бети агарып турат да. Эритроциттин бети агарып турат. Бул деген сөз эритроциттер эми эле өзүнө келе баштады. Булар бузула баштаган болчу. Бул өзүнүн ичиндеги гемоглобинин азайтып, өзүнүн ичиндеги фолиевый кислотасын, микроэлементтер, железо болобу, башка болобу, кальций болобу, ошолорду азайта баштап, бул бузула баштаган дегенди көрсөтөт да. Эми майда микробдор жүрөт. Все равно алар аз да, 2 күндө пациент ушунчалык өзүн жакшы сезгенин байкаган да. Ошон үчүн мен дайым айтам да, алыста жүрсөңүздөр, сөзсүз түрдө перекс водородду ичиш керек. Чындыгында перекс водородду ичиш керек. Аны кантип ичиш керек экени YouTube'да турат, Папаева перекс водород десеңер чыгат, жаш балдарга кандай бериш керек, чоңдорго кандай бериш керек, баары көрүнүп турат. Мындан тышкары ичегинин дайым таза кармаш керек. Эми перексти эгерде урматтуу мекендештер, мен азыр Бишкектемин. Мен эми ошо жуманын 2 күнү Ошко барып, калган 5 күнү Бишкекте боло турган болуп атам. Эки жака испететине Кудай таалам ошо насип этсин. Ушу перексти куюп эле биз чындыгында бардык нерседен жакшы кылып атабыз да. Мына азыр ковидке окшогон грипптер келип атат да, температура түшпөгөн, шалдыраган, кыйналган, жакшы боло албайт, өпкөсүнөн жөтөлүп, какыры чыкпай, тердеп, ушундай кыйналган пациенттер болуп атат. Биз ошолордун бардыгын эле перекс менен жакшы кылып атабыз. Чындыгында макул болот болсоңуздар, келиңиздер. Мынакей Бишкекте Горький көчөсү 102-демин, Ош шаарында болсо Кулатов 26-да менин ассистент врачтарым мен колдонгон методдорду колдонуп, мен барып консультация берип келгенден кийин эле ошол жактан леченияны улантып атышат. Ошол айтайын дегеним, эми анча-мынча жерлер, конечно, бир аз бузулган жерлер бар. Мына эритроциттердин, конечно, эритроциттердин бузулган жерлер бар. Эми бул 2 күн алдыда болгон элечи. Биз главное, эң негизгиси биз кандын ичинде жашап аткан микробту, вирусту, курттардын яйца клеткаларын, анан кийин жөнөкөйлөрдү, анан гриппкилерди
мына ушул 5 микроорганизмди өлтүрүш үчүн бир эле нерсе колдонобуз. Бул перекс водород. Менин айткан көнүгүүлөрүмдү аткарыңыздар. Ден соолук керек болгон болсо, ошол ар бир YouTube'ду ачып, көнүгүүлөрдү жасап, мен айткандай тамактанып, ден соолукту чыңдаңыздар. Мен силерге ден соолук каалаймын.